урматтуу президентибиз тапшырма берип, эски мектептер такыр калбаш керек деп атат. Мындай мамлекеттик саясат врачтар менен мугалимдер колдоп аткан окуучуларга да жетиптир. Мына бардыгы эле мугалим врач болом деп атат. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы акелер? Кандайсыздар? Элге, жаштарга? Жаштарга 4 гектар жер. Бул факт. Нарк окуу борбору, мектеп, бул жерге спорт зал салса. Спорт залды баштайлы. Спорт залга акча бөлөлү. Бир жакшы зыңкыйган спорт зал куруп берели онадырга бирде. Кудай буюрса жолубуз улантабыз асфальтты. Ылайыкташтырылган. Өзүңүз көргөндөй тарабында жашыл зоналар менен ичинде актылык залы бар. Жана ошондой эле аркы тарабында платформа стенасы бар 120 метр. Кандай сез экен? Ашарный метод менен салынган экен. Илгериби? Да, на Салам алейкум. 184 детей. Жо, эмне ушуда окуп атышабы балдар? Это актовый зал. Кап. Ушуда окуп атат эми. Саламатсыздарбы? Кандайсыз эже? Жакшысызбы? Эжеке, урматтуу президентибиз тапшырма берип, эски мектептер такыр калбаш керек деп атат. Кыргызстан боюнча бир дагы эски мектеп калбаш керек. Ошон үчүн мен азыр кыдырып баарын көрүп жүрөбүз. Республикалык бюджеттен акча бөлгөндө республикалык бюджет, болбосо шаардын бюджетинен кылып, мына азыр бүт мектептерди жаңылайбыз. Азыр Ош шаарына быйылкы жылы эле президент өзү 10 мектеп турукташтыруу фондунан куруп берип атат. Андан сырткары биз дагы өзүбүздүн күчүбүз менен мектеп куруп атабыз. Жалпысы биздики 15тен ашуун билим берүү мекемеси курулат. Бир жылда 15тен ашуун билим берүү мекемеси. Эми бул жерде 600 окуучудан ашыптыр окуучулар. Болгону 100 орындык мектеп куруп берип атыппыз. Бул дагы жакшы, бирок бул жетишпейт. Бул мектеп бүтөрү менен буюрса бул жака бир жаңы мектеп куруп беришибиз керек. Балдар, жакшы окуп атасыңарбы? Кече көрдүңөрбү? Олимпиададан жеңип келген балдарды биз тосуп, сүрөттөрүн илдирип, жакшы окуган балдарды көрдүңөрбү? Силер да жакшы окугула. Алейкум ассалам. Келечекте ким болоюн деп атасың? Сен келечекте ким болосуң? Футболист болосуңбу, врач болосуңбу? Жок, мен кары болом. Кары болосуң. Сенчи? Летчик. Летчик. Самолетты айдайт экенсиң да? Ой, азамат. Сен точно летчик болосуң. Сенчи? Повар. Повар, молодец сен. Сенчи? Месси де болосуң. Ой. Караке бара берелиби? Кыздар ким болот экен келечекте? Врачпы? Врач. Сиз повар. Ого. Мугалим болосуз. Окутуучу. Мугалим азамат. Бул жагы канча метр? 5 метр, буягы 3 метр. Ушундай кабинетибиз жок. Мындай мектептерди калтырбашыбыз керек. Кошумча мектеп бөлөт. Дагы андан башка дагы бир кошумча жаңы мектеп курабыз. Ошондо окуучулар буюрса жакшы мындай шарттарды түзүп беребиз. Быйыл көп жолдорду оңдоп атабыз. Осмонов көчөсүн 10 километр болуп атат. Базарга чыга турган көчөлөр. Азыр мынау көп жерлерде 1 километрлик, 2 километрлик жолдорду баштап атабыз. Анан ошону онадырдагы неме унутта калбасын деп жолду улантабыз. Кудай буюрса жакшы иштерди жасайбыз аке. Бүгүн ушул Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармаларын кыдырып жүрөбүз. Бул жерде ушул эскилиги жеткен мектептер бар. Тилекке каршы азыр президентибиздин тапшырмасы менен ошол бир дагы эскилиги жеткен авариялык абалдагы мектептер калбашы керек деген бизге тапшырмасы бар. Ошондуктан бул жактагы жанагы эскилиги жеткен мектептердин бардыгын көрүп, аларды четинен жаңылоо иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр быйыл бир мектепти колдонууга беребиз, дагы бир жаңы мектепти баштайбыз. Андан сырткары бул жакта асфальт төшөө иштерин улантып атабыз. Ошону менен бирге эле биз спорт зал жаштарга жана маданият үйү жетишпейт. Бул Жибек жолунда абдан көп проблема бар. Азыр эл менен дагы жолугушуп, ошо элдин өтүнүчүн угуп, жанагы туташ проблемаларды чечүү максатында бүгүн тиешелүү жетекчилер менен бул жерде дагы жыйын куруп, ушу көчмө жыйындарыбыздын алкагында курулуш иштерин күчөтөбүз. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, мына асфальт төшөө иштери башталды. Ошондой эле жанагы курулуш иштеринин долбоорлоо иштерин эртелетке деген тапшырмаларды бердик. Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгы сыяктуу бул жумада бардык маптарды кыдырып чыгабыз. Эмне кемчиликтери бар, канча каражат бөлөбүз, ушунун бардыгын маптарды кыдырып, ар бир көчөгө чейин кыдыруу иштерин тиешелүү жетекчилер менен улантабыз. Канча техника иштеп атат, долбоорлоо иштери кантип атат, акча каражаты убагында бөлүнүп атабы, мунун баарын тыкыр көзөмөлдөп биз ар бир жүрүп аткан курулуш бул жеке көзөмөлдө болот. Мына сиз арыдым оруп атам дебеңиз, мына тырмактарыңыз сонун эже караңыз.